Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. 2024 жыл социалдык фонд үчүн жемиштүү жылдардан болду. Мисалга ала турган болсок, камсыздандыруу төгүмү быйылкы жылга 69 миллиард сом план коюлган. Быйылкы жылдын аягына чейин 73 миллиард камсыздандыруу төгүмдөрү түшөт деп күтүп атабыз. Бул деген сөз быйылкы жылдын жыйынтыгы менен 5 миллиард сом профицит менен чыгабыз. Мындан тышкары президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасы менен быйылкы жылы пенсияны 2 этап менен көтөрдүк. 1-июлдан баштап пенсиянын базалык бөлүгүн көтөрдүк. 2 этап менен болсо 1-октябрдан баштап пенсияларды 6900 сомго жеткиздик. Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонд боюнча айта кете турган болсом, быйылкы жылы 51 миллиард сомго жетет. Жалпы фонд киреше 5 миллиард 200 миллион сом деп күтүп атабыз. Ал эми камсыздандыруу төгүмдөрүнөн мамлекеттик топтомо фондуна 4 миллиард 800 миллион сом түшөт деп күтүп атабыз. Жалпы 24 жылы реформаларды демилгелеп, 2024 жылы анын бардыгын ишке ашырдык. 11 өзгөртүү киргизилди. Бул өзгөртүүлөрдүн бардыгы жалпы пенсионерлерибиздин жана пенсия төлөп жаткан жарандарыбыздын жашоо шартын жакшыртууга багытталган мунун бардыгы. Ошондой эле социалдык фонд бир катар реформаларды демилгелеп, 2024 жылы анын бардыгы ишке ашты. Салга ала турган болсок, социалдык фонддун мыйзамдарына 11 өзгөртүү киргизилди. Бул өзгөртүүлөрдүн бардыгы пенсионерлерибиздин жашоо шартын жакшыртууга багытталган өзгөртүүлөр киргизилди. Акыркы 4 жылда пенсионерлерибиздин саны 100 000 адамга көбөйдү. Орточо пенсиябыз 10 600 сомду түздү. Кыскача бере турган маалыматтар ушул. Учурдан пайдаланып, жалпы мекендештерибизди жаңы жыл менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Жаңы жыл жакшылыктардын жылы болсун, ийгиликтердин жылы болсун, Кыргызстаныбыз үчүн молчулуктардын жылы болсун. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө бактылуулук каалайм.